Жолдон эми өтүп бара жатып сени көрдүм. Буттарым шилтенип катып калдым. Аттиң ай, кылчайбай өтүп кетсең эмне? Куду кимдир бирөө атыңдан чакыргандай тык токтодуң. Жолдун ары жагында сен, бери жагында мен. Шуу өткөн машиналардын үндөрү болбай, алдыбыздагы турган 10 метрдей жер узарып, жолдун эки боюнда селейип турдук. Көрмөксөн болуп басып да кете албай, же бири-бирибизге жакын келгенге да батынбай жаттык. А балким дагы деле намысың түшкүрүп, буттан тартып, сени мага, мени сага жакындатпай жаткандыр. Кызык, неге мынча окшош жанбыз? Азыр сен ойлогон ойду мен ойлоп, сени кыйнаган сезим мени кыйнап турган жокпу? Мынчалык неге катуубуз десең, сен жакты көздөй кадам шилтөө, өлүм болуп турганын карачы. Чыдабай кеттим да, сен жака кадам таштадым. Көрдүңбү? Бул жолу да сен жеңдиң. Кучакташып калдык. Таарынышып кеткенибизге аз гана убакыт өтсө да, мен өтө сагынып калыптырмын. Сени жакшы көрөм, Айдеми, өтө жакшы көрөм. Бирок жашоодо тек гана жакшы көрүү жетишсиз болот тура. Жашоо бизди каалагандай өкчөйт экен. Сагынычыбыз тарап-тарабай ажыраштык да, эртеси жолуга турган болдук. Мен сага жашоомдогу эң чоң сырымды айтып беришим керек. Экөөбүз баштай турган жолду мен өзүмдү толук түшүндүрбөсөм, баштай албасымды сездим. Кечээ жолуккан жерибизден жолугуп, ээрчише бастык. Бүгүн аны менен ачык сүйлөшүүнү чечкем. Мен дагы атамдын тагдырын кайталабай, бир гана жолу турмуш куруп, жана эч качан өкүнбөгөндөй жашагым келет. Айдемини таарынтып албаш үчүн мен өз окуямды айтып берүүнү чечтим. Негизи эле кийинки жашообуз үчүн да пайдалуу сабак болсун дедим. Айдеми, Ау, мен сага өзүм жөнүндө бир нерсе айтайын деп келдим. өтөр угатам. Мен бакмак экенмин. Алып айтпачы. Чын, Укур ошо эле турасыңар го? мени башка адам төрөгөн экен. Эми азыр окшоп калгандырбыз. Ал кайсы аял экен, билесизби? Билем, бир аял. Аны менен машина катышпайсыңбы? Катышып турчубуз, эми азыр катышпай калдым. Анткени бир адамга бир элени жетиштиккен, экөө ашыкча болуп калат экен. Сен такыр түшүнгөн жокмун. Жаным, сен мени сүйөсүңбү? Экөөбүз бир сүйөбүз, Ооба. Мисалы, үйлөнгөндөн кийин мен кырсыкка кабылып, Кудай сактасын. Ошентип майып болуп калсам, же эгер жумуштан ишим жүрбөй калса, таштап кетпейсиңби? Жүндө болчу, ошол эле таштап кетмек белем. Эми жашоо ар кандай да. Такыр таштабан. Чаксы. Анда мен ата-энемдин окуясын баяндап берейин. Ben geldim. Hiç can altı balık canım.
Алтын балам, не кылып жүрөсүң? Эмне кылып атасың? Ойноп атасыңбы? Апаң каякта? Жактабы? Жаным менин. Үйдө кечке отурдуң. Тамак жасап коёйт белең. Мен сага служанка билем. Бар кафеден барып эле ичип ал. Көкме. Аялдын милдети тамак жасаш экенин билбейсиңби? Кыйкырбама кыйратып койгонсубай. Мен чарчап келдим. Чарчап. Чарчап келсең эмне кылайын? Мен деле бала менен алышып, мен дагы чарчап атам. Залина. Мен да чарчадым сен менен урушуп бергенден. Болду. Тынч жашайлычы. Мен баарын ордуна коем. Үйдү да, машинаны да кайра алабыз. Болгону сенин колдоң керек. Дагы эмне деп турасың? Дагы ошол. Сен мени урушуп бербечи. Бул нерсе менен дүйнөдө токтоп калган жок да. Айыл деле үйүбүз бар. Эч болбой калса, айылга барып, ферма багып, буттуубузга туруп кетебиз. Болгону, сен мага ишенчи. Суранам, ишенчи мага. Сенин ишенгениң керек мага. Сен мээң иштейби? Мен айылга барып, уй саап, жанагы сасыган уйдун богун чыгарып жүргөндө мен даже өзүм элестете албайм. Менин дос кыздарым көрсө аны эмне дейт? Сен мени күлкү кылган турасыңбы? Сен ошо курбу кыздарың үчүн мага күйгө тийдиң беле? Ооба. Сенин келечегиңе ишенгем. Азыр үйү бар, иши бар. Кыйын бизнесмен, миллионер болот деп ишенгем мен сага. Анда сүйөм деп аркаман чуркаганың калп экен да? Сүйүү эмне өзү? Сен мени сүйүп алдың беле? Алло, Залина. Сен каяктасың? Мен сенден кеттим. Мен 2 бөлмөлүү батирде мен жашай албайм. Адилеттүү болсо сага калтырдым. Эмне? Балаңды сага калтырдым деп жатам. Сен баары бир адилетти бербейсиң да, туурабы? Сен акылыңа келчи. Урушпаган үй бүлө барбы? Баары урушат. Кайра жарашып алат. Эмне эле болуп жатасың сен? Ой, жок, сенин кайра бутуңа турушуңду мен
Бүт албайм. Ой, мен чарчап кеттим, чарчадым. Болду, жетет болду, жетишет мага. Адилет каякта? Адилет кошунаныкында. Залина. Сал. Залина. Оппа, балам. Кусам тойгузам, Үйлі олчу. Алтыным ғой мені. Коркпа. Алло. Салам алейкум досым, кандайсың? Валейкум ассалам. Жакшы досым. Өзүң кандай? Иштери жакшы элеби? Жакшы досым. Залина кетип калыптыр деп уккам аяшыңдан. Абалыңды сурайын деп чалып атам. Отурабыз ошентип. Акча жагы кандай болуп атат досым? Мага жеткендей эле акчам калды. Уулумду тыштап кайсыл жумушка бармак элем. Уулуңду садикке бербейсиңби? Кичине го азыр. Анда мен машинемди алып таксовать этип тур. Үйдө 2 машина турганда эмне? Балаңды болсо аяшыңа таштап коесуң. Таксовать этсең да тиричилигиңе жарап турат. Койчу. Чын элеби? Сен да мага убагында жардам бергенсиң досум. Сен мага колдоо кылбасаң, балким азыр бизнесим да жок болмок. Рахмат. Жок дегенде сен эстейт экенсиң. Анда мен кылган жакшылыгымды. Досум, Залинадай аялды өзүң мышык деп коюшат. Жүрүптүр аның азыр Мараттын койнунда. Койчу. Ой, элдин баары эле айтып жүрөт. Мына биринчи кыйынчылык башыңа түшкөндө эле таштап кетти го. Болду. Жетишет. Валейкум ассалам. Қайда отырыңыз? Қайда орасыз бәке? Асанбай. Асанбай. 开机，等待连接。 Не, дайыма кол көтөрө. Сени көргөндө бүт бардыгын унутуп калам да. Даже Адилеттин атасы экенин да эсимден чыгып кетет.